Салам бардыгыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге шоколад өмүдөгүн рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Эгерде кызыктуу болсо, видеону аяга чейин менен бирге болуңуздар. Эң алгач эле идишибизге маргарин, бал жана соданы салып, жай отко коебуз. Маргарин эригенге чейин тынбастан аралаштырып турушубуз керек. Масса уламдан улам агарып, көбүп баштайт жана кайнагандан кийин 1 мүнөт аралыгында кайнатып алабыз. Муздаганга коюп коебуз. Ага чейин 2 дана жумуртка, чымчым туз жана 110 грамм шекерди салып, миксер менен апапакай болуп көрүп чыкканга чейин чалып алабыз. Жумурткалар апапакай болуп көрүп чыккандан кийин биздин муздап калган массабызды чуурутуп, акырындан куюп, дагы да жакшылап экөөнү аралаштырып алабыз. Эми болсо 180 грамм un, 30 грамм какао жана жарым кашык разрыхителди кошуп, үчөөнү бириктирип алабыз. Эгерде кызык болсо, мен колдонгон какао бул Рахат фирмасынын какаосу. Эми суюк массага аз-аздан ээлеп, венчик менен жакшылап аралаштырып, камырды даярдап алабыз. Негизи камыр кичине коюураак болуп чыгат. Эми болсо пергамент менен төшөлгөн идишибизге камырды куюп алабыз. Мен колдонгон форма 30га 40 сантиметр. Лопатка менен же ушундай шпатель менен жакшылап түздөп алабыз. 180 градуста 15-20 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Меники туура 17 мүнөттө даяр болду. Бышканын ушундай таякча менен текшерип аласыздар. Бисквит муздагыча кремди даярдап алабыз. Крем кичине коюураак болушу үчүн айранды сүзгөндө каймакты сүзүп койгон болчумун. 500 граммдан сывороткасы чыккандан кийин туура 300 грамм калды. Албетте, эгерде кааласаңыздар, эгерде каймагыңыздар майлуураак болсо, мынтип сүзбөй деле койсоңуздар болот. Жана 200 грамм сгущенканы кошуп, экөөнү жакшылап аралаштырабыз. Эгерде кааласаңыздар, дагы ванилин же ванильный сахар кошуп койсоңуздар болот. Кремибиз даяр болду. Эми бисквитибизди тең 4кө бөлүп алабыз жана ашыктарын крошка кылганы өзүнчө алып коебуз. Кремди болушунча көп-көптөн эле салып салыңыздар, себеби дегенде бул корждор кремди аябай жакшы сиңирип алат. Торту чогултуп алгандан кийин жарым саатка муздаткычка сала турабыз. Ага чейин кесиндилерден крошка даярдап алабыз. Капталына, үстүнө коюп, өзүңүздүн фантазияңыздарга жараша кооздоп алыңыздар. Жана кайрадан муздаткычка минимум 2 саатка салып коебуз. Албетте, эгерде убактыңыздар болсо, 4-5 саат турса, өзүнүн таамына келип, жумшак болуп, абдан сонун болуп чыгат. Меники болсо 2,5 саатта турду муздаткычта. Креми менен бисквити сонун айкалышкан, ушундай бийик, даамдуу тортубуз даяр болду. Эгерде жакса, лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар.